Урматтуу өкмөт башчылары, эл башчылары, илгери үмүт менен сиздерге кайрылып отурабыз. Жаңы тарых жаратчылар Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, биз Талаш шаарынын тургундары. Медеров Нурлан 2023 жылдан бери Бакайтада участковый болуп иштечү. Азыркы убакта Таласта ИВСте жатат. Коюлган айыптын баардыгы 2024 жылы отпуска мезгилинде жүргөндөгү болгон окуялар экен. Анан мен отпускада жүргөм деп чыркырап айтып атат, бирок аны деген эч ким уккан жок, кулактын сыртынан эле кетип атат көз жасында эле. Соту да укпайт, прокурор да укпайт, эч кимди укпайт. Эмне себептен мындай экен десек, действующий Талас областынын ОВДсынын начальниги, азыркы Бакайтанын ОВДсынын начальниги Марипбай уулу Тайырбектин өкүл атасы, өкүл баласы болуп иштешип жатат да бул жерде. Анан информациядан ошо өткөн кеткендеги окуялардан көргөнбүз, өкүл бала деген статусту. Ошол канга сиңип калган өкүл бала деген статус ошо жанга батып кетти да. Өкмөт башчылары, эл башчылары айлыкты көбөйтүп атасыңар, рас. Анан ошол берген айлыктан бизге дагы чоң начальниктерге бөлүшүп тургула деген требование бар экен, өзүнчө закон болуп калган. Чыр чатактын баардыгы, проблеманын баардыгы 2024 жылы Бакайтанын ОВДсында ремонт иштери башталган. Ремонт миллиондогон акчалар бөлүнүп атат, ремонттор жүрүп атат дейсиңер. Бөлүнүп аткан акчалар каяка кетип атат? Ушундай суроо туулат да, ай сайын мага 3000 сомдон 2000 сомдон берип турасың. Марипбай уулу Тайырбек жана анын орун басары Шүкүр деген. Сотто чыркырап отурат. Ушуну иликтеп берип коюңуздарчы. МВД тергебей бизге УКМК тергеп берсин. Объективный кылып. Биздин өтүнүч ушул. Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, сиздерден сураганыбыз ушу. Медеров Нурланды чыгарып берип коюңуздар. Урматтуу мекенештер, чет жерде мыйзамдарды сактаңыз, документтериңиздерди толуктаңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, продление, Сахаровага карточка, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, ННН, СНИЛС, ОМС, ТМС, башка тилге которуу, документтик иштерде кандай көйгөй жаралса жардам беребиз. Анан да бизде кирди чыкты кызматы бар. Толук маалымат алуу үчүн +7903 107 30 41 номери аркылуу байланышыңыз. Марсель мырза жооп берет. Суранабыз акыйкаттык менен. Урматтуу өлкө башчылары, Медеров Нурлан жок жерден эле күнөө коюп, Марипбай уулу Тайырбек ОВДнын начальниги менен ОВДнын начальниги экөө биримдикте болуп, буга жалган жалааны коюп, подстава кылышып каматышып атат, мустак абакта отурат. Ошону адилеттүүлүк менен карап берүүңүздөрдү суранабыз. Чакпаган жылаан жатпасын деп жүрмөк. Ошо күнөөсүз эле жатат Медеров Нурлан. Ушуну агын ак деп, карасын кара деп эле адилеттүүлүкүн чечип берүүңүздөрдү суранабыз. Ошо статистика үчүн бирин-бири подстава кылып карматкан постановкаларда көбөйүп кетти да, статистиканы көбөйтүш үчүн, алган айлыктардын орундарын акташ үчүн ушундай иштерге барып атат кээ бир начальниктер. Ушуну объективный карап берип коюңуздарды өтүнөбүз. Үйдө начальниктердин ишин карасаңар болот эле. Бул дөмөктөй эле участковый мындай ишти, мындай акчаны ала албайт. Бул адилеттүүлүк менен 20 жылдан ашык иштеп жүрөт адилеттүүлүк менен. Көптөгөн мактоо грамоталары, медалдары бар. Өкмөт ушуну сыйлап берип турганда кече келип эле Марипбай уулу Тайырбек муну подстава кылган. Бул жалган иш бул. Подстава. Менин балам Медеров Нурлан акыйкат менен чыгарып бериңиздер. Мустак жерде, мустак эмеде жатыр. Күнөөсүз жок. Менин эмбанк номерим 0551 091992 Клара Ш деп чыгат. Сбербанкым дагы ошондой Клара Ш деп чыгат. Мен сиздерге кайрылып жаткандын себеби ушул 6-7 жылдан бери ушул балам менен алектенип келип атам. Бул баламдын диагнозу гидросефалия. Түркия элине барып, буну операция кылдырышым үчүн $30,000 каражаты керектелет экен. Башка балдарды көрүп мен дагы ушул балам эшикке чыгып ойносо экен дейм. Кыргыз элим ушул Кайдыгер Карабаев ушул балама дагы жардам берип коюшуңуздарды өтүнөм. Ушул балам эл катары басып, жүгүрүп ойноп кетпесе дагы өз алдынча басып, өз алдынча тамак жеп калса дейм. Бул менен теңдүүлөр быйылкы жылы мектепке барганын көрүп, мен дагы ушул баламды жок дегенде ошолардын арасында ойноп калса экен деп ниет кылам. Кайдыгер карабайсыздар деп үмүт кылам. Мен өзүм ушул баламдын тынчтыгын ойлоп квартирада турам. Өзүм жалгыз бой энемин, 2 уулдун апасымын. Сапарга азыр эч нерсем жок. Өзүм жүгүрүп барып, идиш жууп, ара чоруда официантка алып кылып иштеп келем. Ушулардын кемкөсүн кылам. Ошондуктан сиздерден өтүнүп кетерим, ушул балама Кайдыгер карабай, аз да болсо жардамыңыздарды берип, бизди дагы ошо Түркия элине
барышыбызга себепчи болуп калышыңыздарды өтүнөм. Канчалаган инсандар жакшы болуп келатат. Ошолордун катарында менин балам дагы жакшы болуп кетсе экен деп ниет кылам. Дуаңыздарды берип, ушул бизге дагы кайдыгер карабай жардамыңыздарды берип коюшуңуздарды өтүнөм. Экономикалык жактан көрсөткүчтөрдүн баары азыркы күндө салыштырмалуу ала турган болсок, мындай жогору кетип атат да. Бул мен гана эмес, ал эл аралык банктын изилдөөлөрүндө дагы мындай айтылып атат. Бул жакырчылыктын азаюусу жана элдин жашоо деңгээлинин жогорулашы, элдин кирешелеринин жогорулашы, ушундай мындай көрсөткүчтөр азыркы күндө мындай өсүүдө деп айтсак болот да. Ички дүң продукциясынын өсүшү, бюджеттин кирешелеринин өсүшү, бул баягы жалпысынан статистикалык көрсөткүчтөр, бул көрсөткүчтөр жаман эмес. Бакай атадагы Чалдыбар интернат мектебинин статусу боюнча бүгүнкү күндө да ушул чыр бүтпөй атат да. Мына жакынкы жылдары анын статусун жокко чыгарып, Манац лицейи деп, ага лицей деген наам берип, коммерциялык жол менен ал жерде бүгүнкү күндө эми биздин балдар окуп атат. Колунда бар балдар, жетиштүү балдар ушундай дегендей окуп атат да. Бирок ошол жерде мурун билим алган, ошо Чалдыбар мектеп интернатында бул жерде баягы жарым жартылай жетим балдар, бир аз жакыр жашаган үй бүлөлөр, баягы биздин мал чарбасы менен алек болгон үй бүлөнүн балдары билим алчу да, мамлекеттин колдоосу менен. Анан алардын статусу бүгүнкү күндө жоюлуп, алар көрүнгөн туш-туш жакка чачырап кетти. Ушуну бир колго алып, министрлер кабинетинин төрагасы менен чогуу жарым жартылай жетим балдар, ошондой эле бир аз жакыр жашаган үй бүлөнүн балдарын окутуу режимине алып келсек деген бир сураныч бар. Алмаз Акын жөнүндө. Эми бул мамлекеттен көп деле каражат кетпейт. Убагында ал интернат өзүн-өзүндө камсыз кылганга ошол айыл чарбасында өздөрүнүн жерин иштетип келген, эмгектенип келген. Ал жерден билим алган ошол балдар бүгүнкү күндө Кыргызстандын дүйнөдө ар бир жерде иштеген билимдүү балдар жүрөт да. Бирок мындай өкүнүчтүүсү ошол статус жоюлуп, жана мен айтып аткан үй бүлөнүн балдары бүгүнкү күндө билим ала албай калды. Бүгүн эртең менен туруп эле мындай акылга сыйбаган нерсеге күбө болдук да. Чыксам тирүү экен деген сөздү угуп калдым. Чуркап эле келип жеңил кийинип алгам. Карасак пакетте жатыптыр да. Кайсы жерде жатыптыр? Могуга тыштаган да. Баланычы мусор ыргыткандай эле тыштаган. Анан пакет могул жерге балдар койгон экен. Эми биринчи көргөндө эми мындай төрөттөн кийинки ымыркайды көрө эле келем да. Тооба кылпан, жакам кармапан. Эми мындай турганда үшүйсүң го адам, азыр жөн эле үшүп атабыз го биз. Ал жылаңач, пакеттин ичинде суу кан аралаш жатат да. Эчтеме анан ошондо звугун уктум да, баягы баланын үнүнчү. Көрсө оозуна бинт тыгып койгон экен да. 3-чү больницага алып кетти да, детский. Ал жакта комага түшүп калыптыр деди. Эми Алла таалам рызкысын кенен кылсын. Кыз бала экен, аябай ичибиз ачышып, азырга чейин өзүбүзгө келе албайм да. Түшүбүзбү же өңүбүзбү ушундай эмеде болуп атабыз да. Бул жерде ит мышыктар көп эле басып жүрүшү? Ооба, ошо ит мышыкка жем болбосун деп ичине таштаган го деп ойлойм да. Анан билбейм эми кандай. Андай дейин десеңиз, бирдемкеге ооруп, мындай жакшына адам болсо, жок дегенде өзүнүн бир кийимин ооруп туруп, бир эшиктин алдына коюп кетсе деле бул жерде балага зар адамдар көп да. Бирөөсү жок дегенде карап алып эле